Siz de tabak değiştirin. Bravo. Sen presa bulun. Hurmatlı jurnalistler, bu жерде partiyanın ofisi, bizim partiyalaşlar 20 yıldan beri ofiste olsak dep еңсеп келишкен. Көрүнгөн жерлерде офиси жокто жүргөнбүз. 2013 жылы bizim partiyalaşlar акча жыйнап ушул жерден 2 участок сатып алышкан. Türk investorlarının da bala bu жерге 9 этаж үй курмак болуп, биринчи этажын ошол партияга бермек болгон. Бул Бишкекте калыптанып калган тажрыйба, ошол жердин ээсине 15-тен 25%га чейин имаратында бекер берилет. Мына КТР, муну Атамекеттин менчиги эмес, Тикебаевдин аялынын менчиги деп 4 этаж менен көргөзмө бүлдүрдү. Мен сиздерди чакырган атайын ошон үчүн болуп отурат. Бул жакында документтер бүткөндөн кийин партияга катталат. Кыргызстандагы биринчи партиялык менчик болот. Бүгүн бир да партиянын өзүнүн менчиги жок. Баары кожоюндарынын же болбосо лидерлеринин бизнесинин бир бөлүгү болуп эсептелип, банктын имаратында, заводдун имаратында турушат. Биздин партияга гана эч бир бизнеске байланышпаган, карапайым мүчөлөрү менен байланышкан организация. Бул жерге биздин ошол кездеги депутаттарыбыз, өкмөт мүчөлөрү, райондогу жана областтардагы активисттерибиз, бизнесмендер акча жыйнашкан. Белек алып келишет, кимдир бирөө саат алып келип атат, кимдир бирөө компьютер алып келип атат. Биздин турган сиздер көргөн телевизорлордогу ар бир мындай конкреттүү адамдын белеги. Кыргызча айта кетсеңиз, ушул жерден канча сомдукту ээлейт ушул офисиңиз? Мен азыр так билбейм. Бул жерден 2 участок сатып алышкан биздин партиянын мүчөлөрү. Алар жеке адамдарга жазылган. 2 участок 6 сотуктун ар жак бир жагында болуш керек. Бишкекте калган бизнес адат боюнча борбордо жер ээсине 15-тен 25%га чейин курулган имарат бекер берилет. Türk investorların bizim partiyalaşlar tapkan. Бұл жерде 9 этаж имарат болмақ эле, бирок белгисиз себептерден улан, балким финансылык же башка кыйынчылыктардан улан 4 этаж менен имарат токтоп калды. Бул жерде бир бөлүгүндө республикалык партиялык жетекчилик отурат, экинчи жагында жаштар менен шаардык уюмдун жетекчилиги отурат. Алар шаардыктар менен түздөн-түз иштешет. Жаштар менен, пенсионерлер менен, жана башка социалдык категориядагы адамдар менен алардын маселелерин талкуу, чечүү боюнча ушул жерде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүшү мүмкүн. Биз шаардагы көп коомдук уюмдар менен шаардын проблемасын, экология проблемасын, үй куруучулардын проблемасын чечкен уюмдар менен кызматташкыбыз келет. Ошол кызматташуунун рамкасында биз бул автобус залыбызды, конференц залдарыбызды аларга мындай акысыз беребиз. Албетте алар эгер биз менен мындай кызматташкан уюмдар болсо, анан жөн эле мындай келип эле мен өткөрөм дегендер менен албетте мындай болбойт. Эгер башка суроо болбосо, у меня вот такое предложение. Вот есть 4 объекта, которые принадлежат нашей семье. Все 4 хотите посмотреть или как? Ну, давайте во времени определимся. Вот, в частности, интересуют непосредственно дома, Хорошо. которые оформлены на вашу жену, да? Да. Что, как с ними происходит? Ну, сейчас, когда мы поедем на наш офис, который находится на пересечении улиц Фрунзе и Исаева. Урматтуу журналисттер, 2005 жылы мен аялым ушул жерден 7 соток жер сатып алдым. Ал кезде жер кымбаттай элек, мал элек. Анан 7 сотокко 10 жылдан бери курулуш курабыз. 3 чочойгон тиги майда зданиялар. Чындыгында бул жерге бир чоң 7 этаж, 10 этаж куруп койсо болмок. Эмне үчүн мындай майдаланып курулуп калды? Анткени акча жок. Эптеп бирин кургандан кийин аны банкка коюп, залогко коюп, кредит алып, экинчисин куруп, экинчиси бүткөндөн кийин кийинкисин куруп, мына ошондой болуп курулган. Биздин үй бүлөнүн кирешеси негизинен мына ушул жерден түшөт. Жылына 3-4 миллион сомго чейин түшөт. Ал декларацияда көргөзөт, 10 жылдан бери
Ушул жерден түшкөн акчаны мына жыйнап мен 60га жакындаган 3 комнат квартирага алдым. Аны ушунча бир чоң чуу кылып атат. 11-жылы бир участок алганбыз, 6 соток үй курабыз деп. Ал жерде үйдүн дубалы менен чатыры жабылып калган, бүтпөй турат. 5 жылдан бери курабыз. Анан дагы кийинки 5 жылдыкта мындай бүтөм деген оюм бар. Эгер убактыңар болсо, аны дагы барып көрүп келебиз. А в этом здании находится телекомпания «Сентябрь». Который вам не принадлежит. Осо Меди. Пока идет фонд, да? Да. Да. Вот этот балкон. Какой покажите? Вот это, да? Бүгін бәйлегілер. Так, можно не разуваться. Так, такого случая. Ну, заходите. В данный момент мы живем здесь, переезжаем. Частично мы переехали, можно даже сказать. Заходите. То есть вот в эту большую квартиру недавно вы, да, переехали? Ну да. Давайте начнем знакомство нашей квартиры отсюда. Бұл жерде мен 95 жылдан бері жашайм, бұл менің қызмат квартирам, жогорку кеңеш берген. Ушул жерде 4 балалы болдук. Балдарыбыз алды, экөө мектепти бүтүп, университеттерде окуп атат. Кадимки 3 комнаталуу квартира. 2009-жылы Бакиевдин убагында, Бакиев менин жеке элдешкиз душманым болгон. Ошонун убагында Ак Жол парламенти Текебаевдин кыргыз жаңы мамлекеттин курганга эмгеги чоң. Ал ушул комнаталарда 3 комнат үйдө жашаганга укугу бар, мыйзамдуу деп таап, комитет ушул үйдө менчикке өткөрүп бергенге чечим чыгарган. 2009-жыл Бакиевдин убагында. Бүгүн эми Атамбаевдин убагында ушуну 10-жылдан кийин мародерлук жол менен басып алган деп КТР келип балконду көргөзүп атат. Анан менин коңшуларыма рахмат. Коңшуларым чыгып, андай эмес деп айтайлык десе, алар качып кетти дейт. Эгер алардын жакшы ниети болсо келип сурайт эле да, бул кимдики? Текебаев болсо качандан бери жашайт, кандай адам, силер менен жаңжалдашпайбы, силер менен саламдашабы деп сурайт эле да. Мен коңшулар ыраазымын, өзлөрү чыгып, телевиденияларга өзлөрү мындай маалымат берди. Мындай эметпестенчи. Анан бул балкон мен турам. Кадимки балконду мен өзүмө кабинет кылып алгам. Менден кийин бул жерде кезек менен туруп балдарым сабак даярдайт эле. Вот многие спрашивают, в том числе вы задавали вопросы, да, вот у Текебаева нету даже квартиры, но квартира по закону, оказывается, оформляется только на одного человека. И мы решили, что этим человеком должен быть жена, хозяйка. На жену нужно оформлять, я всем мужчинам обращаюсь, да. Дом должен быть оформлен на жену. Это будет гарантия спокойствия, да, вот. Она хозяйка. Если что, там мужчина должен там уходить. Следующий, вот то есть 2. Они абсолютно неизвестны, молодые и абсолютно неизвестные люди. Они занимают скромные должности. А скромные должности это какие должности? Ну, я не знаю, я знаю, что жена говорит, где-то есть таможенник, где-то еще такой-то силовик, да. И о них абсолютно никто ничего не знает. Мына Фарид Ниязов деген бар, ушул КТРдагы жалган жалалардын баарын уюштуруп аткан мен Фарид Ниязов деп билем. Жок нерселерди айтып, Текебаев бул байлыкты кайдан алып алды, урдап алды дегендей кылып айтат да. Фаридтин өзүндө 13 участок бар экен. 10 гектар, 7 гектар, 5 гектар, 3 гектар. Фарид бул интеллигент сымал адам. Өмүр бою мындай гезиттерге жазып жүргөн адам да. Аны мен айыл чарбасына мындай чугулданат экен деп ойломо да албайм. Ага эмне үчүн андай 13 участок керек? Албек Ибраимовдун 31 участогу бар экен. Аялынын 100 гектар жери бар экен. Ал айтат шаарда эмес, шаардын четинде дейт. Ошол шаардын четинде деген эшектер. Анткени могул турган жерден качандыр бир кезде шаардын чети болуп, ээлери арзан алып, трансформация алып 10 эсе кымбат саткан. 10 эсе. Алар дагы мен ошон үчүн өкмөткө кайрылып, Албек Ибраимовдун, Ниязовдун жерлери кайсыл жерде? Качан алышкан? Трансформация болдубу?
Эгерде 10 жылдан кийин трансформация кошулуп кетсе, муну коррупциянын элементи катары карайм. Ошолордун баарын биз мындай тактап ачык айтып коюшубуз керек. Эми мына бул жер боюнча 11-жылы бул жер участогун алгам, 5-6 соток жер. Ал кезде Абдрахмановдун үй бүлөсү менен өтө ысык биз дос элек. Анан Бейлеже бул Абдрахмановдун аялы, жакшы киши, азырга чейин биз ыйлайбыз. Айгүлгө аялым айтып калды. Коңшу болуп жүрөйлүк, Карыганда дагы тиги чогуу жүрөйлүк. Алар мо жакын Браба деген ушундай шаарчада жашайт. Анан бизде ушул жаңы шаарча курулуп атат. Ошол жерден жер албайсыңарбы деди. Ал кезде бул жерде эч бир үй жок эле. Биз айттык акчабыз жок десек, жок деп өзү тааныйт экен, Айгүлдү алып келип тааныштырып, $60,000 дегенди $40,000 чүрүп, анан акчасын жарымын өзү төлөп, бизде акча жок эле. Анан жарым жылдан кийин Абдрахмановдордон утулдук. Мен бул жер алынбайт эле, ошентип Бейлеженин шарапаты менен мындай алынып калды. 5 жылдан бери ушул үйдү курабыз. Мындай үйдү орто адам курат. 2 этаждан эми ылдый бүгүн эч ким курбайт, анткени жер кымбат, жер кичинекей. Кудай кааласа жакынкы ушул 5 жылда мен бүтүп алсам деп турам. Мен ушуларды мындай эл журт, журналисттер аркылуу көрсө экен, КТР жөн эле мындай каралап аткандыгымды көргөзүм келет. Менин тапкан, биздин үй бүлөнүн тапкан кирешеси ачык, таза, ал көрүнөт, биздин жашоо образыбыз ошол законду тапкан кирешенин эч убакта ашкан эмес. Мына мен айттым, Фарид Ниязовдун 13 участогу бар экен, алды 10 гектарда. Алданын кай жерде экенин көргөзсүн, кандай товар өстүрүп атат, эмне кылып атат, трансформацияга кирдиби, же эми киргизебиз деп атабы. Албектин 31, Ибраевдин 31 участогу бар экен, аялына же башка жакын туугандарына жазылган 100 гектар жери бар экен шаардын айланасында. Ошолордун баарын ачык көргөзүшүн талап кылам. Ошол эле президенттин советниги, оң колуму деп жүргөн Сапар Исаков мен жашаган үйдөн 180 квадрат квартира алды. Айлыгы меникинен аз экен. Аялы таптак кирешин иштеп таппайт экен. Анан президент жок дегенде Фаридтер ошондон сурап койбойбу? Текебаев менен коңшу экенсиң, сен кантип алды? Анан ошентип бирөөнүн башындагы өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген кыргыздын сөзү, накыл сөзү чын экен. Вот Дарья, вот твой друг Абдрахманов говорит, там стоит добротный, уже хороший дом.